Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, ата-энелер, окуучулар, балдарым, кыздарым. Мен бүгүн 9 апрелде 2022 жылдын күнү Гапыр Мадаминов агайдын китепти туура окуу деген сабагын көрдүм, окудум, түшүндүм. Көптөгөн ойлор келди бул сабакты көргөндөн кийин. Анан мен ушул сабакты көрүп алып, өзүмө көптөгөн суроолорду бердим. Мен качан китеп окуп баштадым эле? Китепти мен биринчи жолу кантип көрдүм эле? Бала кезимде окуган китептерим мен эсимде кайсы китеп калды деген суроолорду бердим. Бул суроолордун үстүндө көп ойлонуп жатып, мен сиздерге менин жашоо турмушумда жол көрсөткөн кымбат китептер жөнүндө айтып бергим келип турат. Менин ата-энем мугалим болгон. Атам көп жыл директор болуп иштеди, апам мугалим. Мынакей жаш кезинде. Атамдын аты Айдаров Аваскан, апамдын аты Шашенкулова Мистикүл. Апам абдан сөзмөр адам болчу. Бир ирет мен үйгө барып калсам, атам мага мондай китепти берди да, Олжобай менен Кишимжан. Бул жерде бул дастанды Алымкул Үсөнбаев айткан экен. Ошол кишинин айтуусунда жазылган китеп эски китеп экен. Анан атам айтты, ушул китеп мен үчүн абдан кымбат эле. Ушул китеп эскирип баратат, ушу сенин үйүңдө болсунчу деп атам берген китеп ошоюнча менде жүрөт. Ал эми апам болсо абдан сөзмөр, кошокчу, ыр жазган акын адам эле, өзүнүн кийин ырларын чогултуп, монтип ырга айланган өмүр деген китебин бир туугандарымдын, жезделеримдин жардамы менен ушундай кылып китеп кылып чыгарып койгон. Бизге эстеликке калтырып кеткен апамдын асыл сөздөрү ушул жерде. Ошо менен чоңойдук. Анан кийин азыркы мен өзүмдүн суроолорума жооп берейин десем, бала кезибизде китепти биз абдан көп окучубуз. Биздин үйдө китеп абдан көп болор эле. Бир эсимде калыптыр, бир жайда апам үйдү жыйнаштырып, жайгаштырып, биз үчүн китепкана даярдаган. Ошол китепканага бүт китептерди алып чыгып, анан баарыбызга китеп берип, 10 күнгө убакыт, 10 күндөн кийин ушул комнатага чогулуп, анан китептин мазмунун айтып бересиңер деген тапшырма бергенде жайдын күнү. 10 күндөн кийин биз чогулдук. Ошондо ошол китептин, азыр эстесем, Александр Беляевдин Профессор Дойлдун башы деген китепти окугам. Бул илимий фантастикалык роман болчу. Мен азыр эсимде жок, 5-чи же 6-чы класс болчумун. Бул китепти окуш мен үчүн аябай кыйындыкка турган. Түшүнө албай, көп беттерин кайра-кайра окуп, түшүнбөгөн жеримди элестетип, кино көргөндөй ушинтип атып мен ал китепти окуп чыкканым. Анан кийин мазмунун апама айтып берип, сен абдан ушу китепти жакшы айтып бердиң. Эми Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу деген китепти оку деп, дагы 10 күнгө ошол китепти берген эсимде калыптыр. Бул бала күнүмдөгү окуя да. Кийин мен студент болуп кеттим. Анан көп китептерди мен сатып алып жүрдүм. Алардын баары мен өзүмдүн ишиме, тиричилигиме керектүү китептер эле. Мен сиздерге жашоомдо, тагдырыма бир түрткү болгон, бир жакшы жактарга үндөгөн китептер жөнүндө айтып бергим келип атат кыскача. Мына окууну бүтүп келгенден кийин мен турмушка чыктым. Ошол турмушка чыкканда мен жолдошум эң биринчи мага ошо кызымдын атасы могу китепти белекке берген да, үй тиричилигинин кыскача энциклопедиясы деп. Ушул китепте үйдү кантип жыйнаш керек, кийим-кечени кантип үтүктөш керек, бак-таракты, огородду кандай сакташ керек, аял киши бүт баары жазылуу. Мен ушул китепти окуп атып келин болдум. Андан кийин жылдар өттү. Жылдар өткөндөн кийин ошо кызымдын папасы могу Куран китепти алып келген, белекке берген мага. Ушул Куран китеп азыр биздин текчебиздин эң үстүндө кымбат белек болуп турат. Ачып окуйбуз. Андан кийин экөөбүз бир улуу эжекемдикине конокко барып калсак, эжеке мына Эридиана деген фантастикалык китепти подарок этти бизге. Бул китепти мен жездем Бегана Сартов деген ошо эжекемдин жолдошу жазган экен. Бул дагы биз үчүн кымбат
белек бул китепти окуп да мен көп нерселерди үйрөндүм да. Андан кийин эле бир жашоодо ар кандай бир кыйынчылыктар болот экен. Бир кыйынчылык болуп калганда мен бир мугалим эжеден акыл сурадым да, кеңеш сурадым. Мен эмне кылышым керек? Мен ушундай ситуацияда калдым десем, ал эже айтты: сен деген Маргарет Митчелдин «Унесенные ветром» деген китебин ал оку. Ал 2 томдон турат. Ошол жердеги башкы каарман Скарлеттин мүнөзү сага окшош. Ошону окусаң жашоодон көп үйрөнөсүң дегенде, мен ушул 2 томдук китепти окуп, ошол бир кыйналган кыйынчылыктардан чыгып кеткем да. Андан кийин убакыттар өтүп, мен аябай катуу ооруп калдым. Ооруп калып, агам келди. Агам келип калганда агаман сурадым да, мен ооруп атам, эмне кылам десем, агам ол китепти таштап кеткен да мага. Ушул китепти окуп атып, кийин мен Американын Кристеншн деген коому менен иштеп, ыйык жерлерди изилдөө деген проектке катышып, ошо Кыргызстанда болгон мазарлардын баарын басып, мына Талас жергесиндеги ыйык мазарларды кийин ошол фонд мындай китеп кылып чыгарганда агам монтип өзү жазып мага белек кылып кетти. Ушул мазарларды басуу, ошол жердеги ыйык жерлерди изилдөө менен мен өзүмдүн бир ооруларыма кутулуп кеткен жайым бар да. Ушултуп жүрсөк, анан апам келип калат. Апам келип: "Ай, сен жакшы боло элексиң го, могул китепти оку" деди да. Ошондо бул Рысбек Качкеев деген кишини мен абдан издедим, мен көргүм да келди да бул кишини. Эмне үчүн Арбактарда каяктан көрдү, Арбак деген чын эле барбы деп атып, ушул китепти окуп, анан кийин биротоло жанагы оорума кутулуп кеттим. Андан оорудан кутулгандан кийин иштеш керек болду. Бир көчөдө келатсам, бир абышка китеп сатып атыптыр. Макаренконун «Педагогическая поэма» деген китебин сатып аткан экен. Ушуну окуп чыгып, мен эми биротоло өзүмдүн кесибимди аркалайын, мугалим болоюн деп, кайра мугалимдикке ушул китеп алып келди мени. Аны менен окуп жүрүп, ошол кездерде проектлер иштеп баштаган. Анан шаг за шагом, «Спасите детей Даня» деген проектлер менен иштеп жүрүп, детский дом ачып, анан могу «Материнская школа» деген китепти колума тийип калып, кандай болгондо бул ата-эне менен баланы бириктириш керек деген ойлорго келип калгамда, дагы эле баягы жашоо, турмуш өзгөрүп, анан кийин биз Россияга көчүп кеттик да. Россияга көчүп барганда абдан кыйналдык, башка эл, башка жер экен. Ал жерде мен абдан бир жакшы адам менен тааныштым. Анын аты Муниса Олимова деген тажик аял экен. Москвада технологический институтту бүтүп ошол жерде иштептир. Ал киши мага могу китептерди берди. «Учиться жить в России» деген. Ошентип биз элге аралашып, иштеп, эмгектендик да. Мен ошо жакта мугалим болуп иштедим. Ошодон кийин дагы эле баягы бир оорумдун саркындаларын байкап калган ошол Алимова Муниса эже мени могу Мирзакарим Нурбеков менен тааныштырып, академиясына алып барып, анын китептерин берип, мен ушуларды окуп, өзүмдүн үстүмө өзүм иштегем. Иштеп, эң жакшы ийгиликтерге жетип, эң акырында ушул 3 китептин жыйынтыгы болуп, могу мен Москва государственный университет имени Ломоносова барып, ошол жерден повышение в квалификации өткөм. Ушул 3 китептин жыйынтыгы болду да мага. Анан кийин эми үй бүлөбүз да, үй бүлөдө бала болот дегенде, кызымдын аты Алтын кыз. Ошо кызым тарбиялап баштаганда эң биринчи мен ага белек кылып намол китепти сатып бергем, «Хорошие манеры» деген. Мунун ичинде өзүнүн кичинекей кезинде карандаш менен жазылган жазуулар дагы эле бар экен. Кроссворддор, ребустар. Ушуну окуп атып, кызым садикте жүргөндө окуду. Андан кийин бир аз чоңое баштаганда, мектепке барганда туулган күнүнө монда энциклопедия сатып бердим. «Девочки, книга для вас» деген. Ушул китепти биз күнүгө жатып алып окур элек да. Мына бу жерде мен жазып койгом, 2009-жылы экен. Бул жерде бүт баары бар да, эми тамакты кандай жасаш керек, чачты кантип тараш керек, топчуну кантип кадаш керек, носкини кантип бүктөш керек. Бүт ушуну окуп, мына кызым мына могу жерде жазылып тургандай кылабыз деп ушинтип атып кызым чоңойду. Анан мен китепти кызыма белек кылгандан кийин
менин курбуларым да момундай белектерди жасашкан. Кийин биз Москвага көчтүк деп атпайбы? Ошо көчүп атканда биз машина менен барышыбыз керек болуп калды да Москвага. Машинабызды айдап кетиш керек болгондо кызымдын папасы мына Жайма базарда могул эски китептерди сатып келди. Сатып келип, бул жерден аны үйрөтүп, жолду атлас, мына автомобильный дорог деген. Кайсы шаардан кайсы шаарга чейин канча километр жүрөбүз. Мына ошонун баардыгын ушул жерден карап, токмоктон Москвага чейин 3 сутка жүрөт да. 3 күн 3 түн жүрөт. Ошондо ошо кызым мына берге келип калдык, терге келип калдык. Бул шаардан бул шаар мынча километр экен деп папасына мындай борт инженер болуп барганда ушу китептер менен колуна кармап, ошон үчүн бул китептер биздин үйдө эң кымбат китептер деп айтылат. Кийин Москвада, ошо Московский университетте окуп жүрүп, китепканага кирип калдым. Китепканага кирип, кызыма белек алайын деп, мына могул китепти сатып алгам. Мудрость тысячелетий. Толстой, Лев Николаевич Толстойдун улуу акылман, данышман адамдардын айткан сөздөрү экенин жинаган китеп экен да. Бул китепти биздин үй бүлөдө төлгө китеп деп коебуз, бал китеп деп коебуз. Анткени бул китепте ар бир күндүн числосу жазылган. Bir жылда 365 күн болсо, ошол ар бир число жазылат да. Мына мисалы үчүн бүгүн 9 апрель болсо, биз эгерде кыйналып бир суроолорду таап албай жатсак, мына ушул окуйбуз ушул сөздү. Ошого жараша биз иш кылабыз да. Ошон үчүн биз муну бал китеп деп өтө кымбат ыйык китеп дейбиз. Кийин кызымдын папасы каза болуп калды. Кызым 1 жыл бою стресс болду, депрессия болду. Ошодон чыга албай аябай кыйналдык, врачтан врачка бардык. Анан бир күнү мен барып могу китепти сатып келдим. Ушу биздин Токмоктун Спектр деген магазин бар. Перестань переживать, начни жить деген. Анан ал окуганга да алы келбей аткан. Ошон үчүн бул сүрөттүү китеп да, мындай. Сүрөттөрдү карап, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, баарын окуп чыгып, анан ошол стресстен чыккан. Анан биз андай кыйынчылыктардан чыккандан кийин андан ары жашаш керек болду дагы. Мен анан баягы оюмдагы Арбактар сүйлөйт деген китепти ким жазса, ошол кишини тапкым келип, тапсам, ал агай мынакей Белоруссияда посол болгон экс-президент, легендарный депутаттарын Рысбек Качкеев деген агай ушул китептерин 3 китеп жазган экен. Мына күн төшөлгөн жол, анан мен билген Белоруссия, анан Сакина деген китептерин жазган экен. Ушуларды мага белек кылып, кызым эми ушуларды окуп, ушундан жыйынтык чыгарып, мындан ары жашооңду жакшыртпай болуп кет деп батасын берген бул киши. Ошо менен жүрүп, мен жакшы адамдар менен тааныштым. Сайра Сейитова деген бир абдан жакшы жомокчу эже бар. Ушул эже жомокторду балдар үчүн жазат, мени менен кеңешет, мен билген акылымды айтамын. Анан эже ар бир китеби чыкканда ошонун презентациясына чакырат. Бул эженин акыркы жомогу, Көсөм падыша. Абдан көп мына жерде жомоктору. Ушул Сейитова Сайра эженин артынан мен Гүлсайра Момунова менен таанышып, китебин белекке алдым. Бул китептеги ырлар мен кыйналып, баягы биз оор башыбызга кыйынчылык келгенде, ушул ырларды мени сактады. Ар бир ыр мен үчүн жазылгандай эле ойлончумун да менчи. Айшеке Курманова эже китебин белек кылды. Мынакей. Бул жака да жазып коюптур Диля деп. Сайра эженин артынан Жаңыл Бердикеева Ашырбек кызы менен тааныштым. Ушул китепте мен аябай эсимде калган сөз, эң негизги да, мына жерде отурушчу сөз менен кучакташып, ажырашты сөз менен бычакташып деген ушул сөз аябай мага ырдан ушул сабы эсимде калып калыптыр да дайыма. Анан кийин дагы энелер коомун жетектеген Ардакбү деген апа менен таанышып калдым. Үйүмө конокко чакырсам, мен сага кандай кымбат белек алып барам деп, мынагу бала сагыны Куттуу билим деген китебин ушинтип жазып алып келген экен. Бул абдан кызыктуу китеп экен. Бул жагы кыргызча да, бул жагын карасаң орусча болуп калат да, кайра буну орусча перевод бар. Бул китеп да мен үчүн аябай кымбат. Мына ушул китептерди окугатып мен кайра жакшынакай бактылуу жашоомду жашап, жакшынакай жашап аттым. Мен иштешим керек, иштеп жакшынакай иштеп жүрдүм. Анан Facebook'тан окуп калдым. Эне жеткирген бийиктик деген китеп жазылды. Ушул боюнча конкурс болуп атат да. Анан
мундагы менин бир жакшы коллегам конкурс болуп атат, катышып көрүңүзчү дегенде бул китепти издеп таппай коюп бир таксиде келатсам бир кыз окуп аткан экен. Ошодон сатып алып окуп конкурска катыштым. Менин эсиме калган жер бул жерде мындай кичинекей аңгеме. Жаным үзүлгөн жерге күнүнө 5 маал барып кел деген аңгеме болду да. Мында бир кичинекей 2 дос бала жөнүндө айтылат. Бирөөсүнүн атасы намаз окуган динчил адам, бирөөсүнүкү арак ичкен алкаш адам экен. Анан баласы күнүгө атасына жалдырайт экен. Ата намаз окуйлу, Кудайга жакындайлы десе, атасы кечинде макул болот экен да, эртеси күнү эле кайра арак ичип алат экен. Анан бир күнү намаз окуп атканда бала кагазга кат жазып досуна айтат: "Ушул катты атама алып барып берип кой бүгүн кечинде" дейт. А өзү кечки намаз окуп атканда үзүлүп кетет да, көрсө орукчал бала экен. Анан бала досу атасына катты алып келгенде атасына ал бала мынтип жазган экен: "Жаным үзүлгөн жерге күнүнө 5 маал барып тур" деп. Мына ушуну окуп алып мен аябай кейидим да. Бүгүнкү күнү өзүм мугалим болгондон кийин аябай кейидим. Балдар ата-энесин тарбиялап калдыбы? Ата-эне балага тарбия бере албай калдыбы? Анда ким балага тарбия берет деген ушундай суроо мени абдан түйшөлтүп, анан мен мына китепти сатып алдым. Азыркы сабакты даярдап өткөрүүнүн технологиялары деген. Ушул китепти окуп иштеп баштасам, ушул китептин үстүндө бул жерге ата-энелердин да катышуусу зарыл болду да. Ата-энени кантип кошуш керек, мектепке кандай көңүл бурулуш керек деген суроону ойлонуп, изденип жүрүп, мен акырында бүгүнкү күнү мына биздин ардактуу агайыбыз Гапыр агайдын китебине туш келдим. Мадаминов Гапыр агайдын акыл эмгегинин маданияты, устаттык өнөр, дастакон чекесиндеги тегерегиндеги университет деген китептерине туш келдим. Мына ушул китептерде ата-эне менен баланы кантип бириктириш керек, эң башкысы эне экендиги айтылганы көрүп, мен өзүмдүн түйшөлтүп аткан суроолорума дагы эле жооп таап, ушул китептин артынан, агайдын китебинин артынан жооп таап, бүгүнкү күндө мен абдан агайдын усулдарын үйрөнүп иштеп жатам. Менин апамдын кошогу мынагу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата абдан көп китептер чыккан. Апамдын кошогу дагы ошол, апам бир убакта Академия наука кол жазмасын таштап койгон экен. Анан апамдын кошогун дагы ушул китепке кошуп койгону да биз үчүн аябай, мен үчүн өтө сыймык да бул. Ушул китеп дагы тим эле келген кишиге көрсөтүп окуйбуз. Бир ирет апам айтты: "Жакшы жетекчи боло турган болчу болсоң, мына могу китепти оку" деп. Апам алып келип берген. Бул Тургунбай Казакбаев агай жөнүндө "Өрнөк инсан" деген китеп. Бул киши таластык. Мен атам менен баягы үзөңгүлөш деп коет го, үзөңгүлөш болуп жүргөн мыкты адамдардын бири. Бул кишинин баласы азыр Руслан Казакбаев, биздин Кыргызстандагы министр иностранных дел болуп отурбайбы. Бул китепте бул кишинин кандай жетекчи кандай болуш керек, лидер кандай болуш керек деген эң маанилүү сөздөр жазылган. Эми урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу кесиптештер, ата-энелер, мен өзүмдүн жашоома багыт берген китептер жөнүндө айттым. Китеп окуган киши эч качан жолдо калбайт, акылына акыл кошулат, тарбиясына тарбия кошулат. Ошон үчүн мен мугалим катары, эне катары, тайэне, чоң эне катары балдарга китеп белек кылгыла, балдарды китеп окууга үндөгүлө, өзүңөр да кошулуп китеп окусаңар, балдар эч качан жашоодон жаңылбайт, бактылуулукка жетет деп ишенем. Андан кийин эң акырында айтарым, мынакей менин бир жакшы жолдош, сиңдим деп коем, жолдошум деп коем, коллегам деп коем, ушундай бир жакшы адам мага бул китепти береке берген. Бул китепти мен Бермек деген небереме каникулда береке алып барайын деп даярданып атам. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, китеп окуу бизди бактылуулукка жеткизет деп айтат элем. Баарыңыздардын үйүңүздөрдө китептер болсун. Рахмат көңүл бураңыздарга. Жакшы туруңуздар.